Баткендеги окуя баарыбызды түйшөлттү. Азыр парламент жабык карадык. Мен эки нерсеге көңүл бурдум жабык жыйында. Маселени терең алып караганда, бизде мына вице-премьер-министр иштеп атат. Чек араны күч блогун тейлеген. Бирок бир дагы жылыш болгон жок бул тармакта. Чек арада дагы, МВДда дагы, ГАИде дагы жылыштар болгон жок да. Ошондой вице-премьерлерди кабинетинде уйкусуратып кармап отургандын кереги барбы? Ошол эле Баткендин губернаторун карагыла. Сабына иштеткен бир кишини алып келип губернатор кылып коюптур. Негизги талап Кыргыз өкмөтүндө шайлоодо жакшы иштеп берди же келаткан шайлоодо иштеп берет деген бизде критерий болбош керек. Мына ушундан биздин эң чоң кемчилигибиз кетип атат. Дипломатияны өздөштүргөн, эми ушундай кишилер бизде азыр кошуналар менен барып, Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу тең ата сүйлөшө алабы? Ошон үчүн мына сыртта болсо дагы профессионал уул кыздарыбызды ушундай кызматтарга коюш керек. Шайлоодо иштеп берди деген башка талап болбош керек. Ошондо бизде мындай тең ата сүйлөшүп кошуналар менен чек ара маселесинде башка маселе. Yerdi biz berbeşimiz gerek. Yerdi biz berdik, Cergetal'ın kempini kiyeriz. Эки миңден ашык элди кооптуу абалга калтырып, үйгө тажиктер кирип атканда жашынып жаткан Жеңиш Парпиевге неме коргоп атыңыздар. Maksat elimiz, Kırgız elimiz, mekenimiz, bıyık mekenimizi saklaş üçün. Men kelgende mana жерде айыл жок эле. Bir kılda iylep ketediler keçesi. Hatta şu yerde ayıl boldu. Mine Kudayga şükür. Kudayga şükür ayıl boldu. O sen misaldan demiş mi? Bana Tacik'ten gördüm ağzına kimsenin bana bir de neden bana ağzına koydu? Her birinde Cenk'ten misaldan var ekan. Kanjutaslar, biz bugün депутаттар менен чогуу эмеге келдик эле Баткен областына. Анан эртең менен бир мыйзамды талкуулап, чаккан орто бизнестин өкүлдөрү менен жолугушуп, андан ары биздин коллегаларыбыз кетишти, анан мен бүгүн бир-эки күн биякта лейлек болуп кетейин деп анан бияка салдым. Программадан сырткары эле. Келип анан сиздерден кабар алып учурашып өтөлү. Эми биякталардын баарын өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дейт го. Андай болгондо биз баарыбыз кейип карап турабыз, эми бирок кичине стабилдүү болуп тынчыраак болуп калса эле кайра таштап атмайбыз бар да биздин. Өзүчө болсо көңүл бурак алып. Ошон үчүн анан бул экелер лейлекте эмеде кулунду да депутаттар, Катыраңда, кулунду да ошо местный кеңеште лейлекте. Ошолор менен барып келдик. Анан лейлекке барып анан сиздер менен да бир учурашып өтөлү деген ой менен токтоп калдым. Рахмат. Ошо коллегаларды ham бардыгын ала келипсиз окшойгон. Мурдагы келип, убада өрүп кеткен Төрөбаев, Табалды Тилаев, Айнур Алтыбаева кана ошолор сурады силерди деп айтып коюңулар. Анан сизге Комиссия азыр иштеп атыптыр, ошо комиссиянын жыйынтыгы чыгып чечимдер кабыл алгандан кийин биз дагы кичине аякта трибунада анча-мынча сүйлөгөндө эми ошоге барып келдим деп айткан жакшы да. Анан аякта туруп алып эле божомолдоп саксаң болбойт. Эме маселе. сөзүңүздү бөлсөгөн ушунча элди заставага жашынып алып 2000ден ашык элди кооптуу абалга калтырып, үйгө тажиктер кирип атканда жашынып жаткан Жеңиш Парпиевге неме коргоп атыңыздар. Даже сурабадыңыздар ам. Кийинки тополоңдо немеде жатып алып, өзүбүздүн элди жарым 40-50 баланы милицияларга аттырып, жарадар кылып таштады. Эч кимиңиздер кабар албадыңыздар. Даже сурабам койбодуңуздар. Спикериңиздерге чейин чыктым. Кегиле мына ушинтип атат. Ошо элдин атынан Жеңиш Парпиевге иш козгобосоңуздар биз мен немеге чейин айткам, президентке чейин кайрылгам. Келип охранасы менен мына элден сураң, мени жалган айтты десеңиз. Заставага кирип жашынып алып, беттен тажиктер үйгө чейин басып кирип атканда чыкпай жаткан эмеде. Дагы ону вице кылып көтөрүп жүрөсүздөр. Депутаттарымыздар ham келип убаданы берип, эч сөздү аткарган жок, келген жок. Кана ошо Тилаев келсин ошо жерге. Ошо сиздерге биринчи болгондо токтомду көрсөтөм мен деп. Зулпухаров, кана ошолор.
Аксай менен Тажиктер биринчи тополоң болгондо токтомду бизге көрсөтпөй кетти. Мен аяктан көрсөтөм деп. Бардық Жеңіс партия жолдогу Астында каралды деді. посторду дагы алдырып, бардық жоқты тажиктерге мана деп ачып берип койду. Ошо токтомдо не деп кол коюлган? Тажиктер азыр мына көпүрүбүздү талашып атат. Жарымы биздики деп. жаңы бияка өткөнбү? Неге десе Жеңиш партия ушинтип токтомго кол койгон деп. Ошол токтомду сиздерге көрсөтпөгөн бизге көрсөтөт. Бул эми мамлекеттик сыр деп силер саясатчысыңар. Бир жерде болсо бир жерге чыгып сүйлөп экенин эмесине зыян тийгизесиңер деп бизди дагы аябай эметпеди да. Жок, ошондо өзүнү тажиктин агенти дегенде ham сиздерге жооп бербей жабык ашык деп туруп алдыбы? Жок, ал сөз болду. Тажиктин агенттиги 100%. Органдар баары текшерди. Бир дагы эме далилленген жок да. А бетте жашынганы далил эмеспи? Заставада губернатор экөө охраналары менен кирип мынтыктарını кайтып элге көздөп жатып алганы далил эмеспи сиздерге? Ошондой адам эл башыга иштешке немеге акысы барбы? Мен өзүм катуу сындадым чындаса. Охраналарын коюп койгондо ham тажиктер аталбайт эле. Ошо өзүнүн коргон охраналарын границага коюп койгондо ham аталбайт эле. Биздин элде 40-50 баланы аттырды. Видеодон көрүңүздөр менен. Бардыгы замминистриге чейин барсак, биз приказ бергенибиз жок, жогорттон берди деп айт десек айтпайт. Өзү ошо немеде жатты бар. Булар далил эмеспи сиздерге? Жеке мен айттым. Жеке мен катуу айттым аябай эле. Бул киши даже кетиш керек деп айттым. Эмне кармап атасың аны? Себебим шайлоодо эч нерсе болду. Башка Калетканы Абулгазиев келгенде ham мына бетте ham айтты. сиз айттыңыз окшойт мага. Президент келгенде, баткенде немеде ham туруп айттым мен. Немеде. Ооба, көрдүм. Болтур, карайбыз дейт эч. Неме чыгарбайды? Бу кандай мамлекет? Кандай закон, кандай неме болду? Жеңиш Казаков боюнча. Жеңиш Казаковдун элдин наразылыгы бар экен да Азарбайжанда. Келсин, өзү келсин биздин алдыбызга. Келип жолуксун. Айта турган сөздү бетиге айтып калайын. Бизден неме азыр кече башталды го делимитация боюнча. Переговорлор уктуңуздар? Бардык жокту ачып таштагандан кийин эмне кереги бар? Жок, мен уксаңыз, кече башталды уктуңуздарбы? Отам мен бардым. Азыр Жеңиш Разаков баш элекен делимитация комиссиянын төрагасы ошол экен. Шамбеде жолугушуудагыны YouTube'да көрдүңүзбү? Тажиктар атырылып багырып сүйлөп отурат. Жеңиш партиясынын жерди карап отурат, бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Кеңеш Ошондой кишилер Кыргызстанга күйөө же чечеби чегараны? Онан башка кишини кылыш керек да, комиссиянын төрагасын. Эмне оны кылган болсо ондо бүттү да ондо. Көкөлүү маселеси чегара маселеси ошондон бери эме болуп келатат. Ого чейин деле болгон го эле киш. Бая комиссиянын составы. 2014-13 жылдан бери мана канча сүйлөт? 13-жылдан бери 19 6 жылдан бери 1 метр дагы чегара чечилген жок да. Премьер-министрге Тажиктер баздын жогуну бүтүрүп атат. Биздин эме комиссиянын мындайча айтканда 1 грамм дагы алеге баягы элдин пайдасыга чечкен эмес жок да. Ошондуктан баягы эл ошо нааразы болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө комиссиянын составын толугу менен өзгөртүш керек да. Өзүбүздүн огородду тоштурбайт. Келип бардыгы баш болуп алып, токто урбаган эмес. А тажиктер бардык ишини бүтүрүп. Мына биздин наразычылыктарды Дастан Арсызбековичке бардыгыга жеткирин. Ошол Зулпухаровго одаңар кана кабараганыңар кана сурап атат деген силерден. Kıladırmadan koşup İskender Sultan'ın komisyona kirgisi gerek değil mi? Bir kere bir kirgi kuyumu ben de koyup alıp bir kere yendi buna kadar olmayacak mı? Martdagi to'polondan keyin kelib protokolga qo'l qo'yildi, shularni ochdi. Jengis Papiyev o'zi bosh bo'lib protokolga qo'l qo'ydi, ochtirdi. Mana kecha qaytadan qo'yamiz deganda ahvol ne bo'lib ketdi. Ular Jakorga qata tamoyin solamiz deb. Yana boshqa blokni ko'rsatdim o'shadan. Olgan narsani qaytib qo'ya olmay qoldi. Ularni olishning ne keragi bor edi? Sol turganda turadi-da, uni olib qo'yib, ham qayta o'rniga qo'ya olmay qoldi. Qo'yavizsa bular Jakorga qata tamoyinni solamiz deb.
Kırgızistan'ın granisasını vapşı capkıla, kerek emez. Вот именно ошол керек. Emez yiyem. Capkıla var yoktu bana. Yol yiyem bu türgüle Kırgızistan'da vapşı tazikli capkıla kerek emez. Bir ay japsаңыз да өздері келеді. Vapşı ne capsın? Bir ayda келеді да өздері қалаған музыкаңа ойнайды. Тұрым, bir ayda жапсақ итоғы білінеді. Туғандар да анан ийге келеді. Может bir жыл жабылады, может 10 жыл, может 5 жыл жабылады. Көп нәрсесі бізден көз қарандағарын тұра берден шекарада. Жол шурда жолы şu жерде, şu жерден өтеді жол. О жерде жол салып берсек, жанындары. Бизде эгерде бу жерден тосуп туруп коя турган болсоңуз, бул кайрагаш менен мына жаңы салынган жол менен баардыгы каттап коюш керек да бул. Барыкты. Elnevattan var. Шундай карап коюш керек. Çerez kulundu. 150 километр узатып коюш керек. Барықты алып барып мына жакына эле. Ошондо олар башын да bunu. Çene şundan leylek менен өтсүн. Лилиноватка. Эми жол бербей коюшка акың жок болсо керек, а законда. Анклавка жол береби өзү? Берет. Жол беребиз. Биз бербейт эмес, беребиз. Мына şu жерден өткүлө деп коебуз гана. 150 километр бар. 3 күндөн кийин өздөрү жалынып келет. Кечелер айткан şu жерден эле өттүк аяк. Бұлардың халқының саны Воровтыққа қанша деді? 40 мыңнан 40 миң да мына. 40 мыңдан алacak бұл жағда. Бұдан ашығырақ. Может аз, может көбүрөөк эмшөнүн тегереги деп. Ел менен елдікі жақсы елеу мамиле мындай? Қошынада тұрғанда. Жоқ. Қатты бар ма? Жоқ, азыр жоқ. Burada жакшы эле. Hazır misal için lişni ben tacik tapsam mıntık tapay, mıntık tapsam tacik. азыр бүгүнкү күндө маршруткалар каттайт да мына. Астанапка турса, жаңы Маршруткалар да антактабай. Маршруткалар каттайт. Өтпөйт да нарга. Çoğunları, birliktekileri gelip özleri çoğuluş kılıp Kırgızlar menen vapşı nemeni üzgüle dep aytıp atar. Özlerinden kelip aytıp atar. Мамиле қылып Mamile kuvakıladı. Cuma namazda, meçhidi de, çoğuluşu da, çoğunları, özleri vardığı kelip aytıp atar.